Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. Сот Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арызды канааттандырган жок. Саясатчы Равшан Жээнбековдун бөгөт чарасын өзгөртүү боюнча арыз бүгүн 3 ноябрда 1 май райондук сотунда каралды. Соттун чечимине ылайык Равшан Жээнбеков абакта калтырылды. Бул туурасында 1 май райондук сотунун маалымат кызматынан белгилешти. Жактоочу Замир Жошев Жээнбековдун чет өлкөгө барып дарылануусу, Койташ окуясындагы иштерди бөлүп кароосу боюнча өтүнүч келтирген. Судья адвокаттын арызын канааттандырган жок. Кийинки соттук отурум 1 декабрга белгиленди, дешти басма сөз кызматы. Равшан Жээнбеков Койташ окуясы боюнча бир нече фактылар боюнча шектелип камакка алынган. Ал парламенттик шайлоого бир мандаттуу шайлоо округунан талапкерлигин көрсөтүп, БШК саясатчынын документтерин каттоодон өткөргөн. Өлкөдө жогорку кеңештин депутаттарын шайлоо 28 декабрга белгиленген. Булак супер чекит KG. Дүйнө чемпиондугу Айпери Медет кызы атаандашын 1 мүнөттүн ичинде жеңди. Бүгүн 3 ноябрда Сербиянын Борбору Белград шаарында 23 жашка чейинкилер арасындагы күрөш боюнча дүйнө чемпиондугунун 3-күндүк беттештери Бишкек убактысы боюнча саат 15:30 старт алды. Анда Айпери Медет кызы эквадордук Розангела Риаска Валдес аттуу балбан менен кескелди. Биринчи бөлүктө Айпери Медет кызы атаандаштын артына өтүп 2 упай алды. Андан кийин Айпери Медет кызы атаандашынын далысын жерге таза басып жеңишке жетти. Муну менен Айпери дүйнө чемпиондугунун чейрек финалына чыкты. Булак супер чекит KG. Баласын алдына отургузуп алып, унаа башкарганы үчүн Дайыр Исмадияровго 3000 сом айып пул салынды. Ырчы Дайыр Исмадияров баласын алдына отургузуп алып, унаа башкарганы үчүн айыпка жыгылды. Тагыраагы Республикалык жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы тарабынан ырчыга 3000 сом өлчөмүндө айып пул салынды. Башкы башкармалыктын маалыматына ылайык, бузуулар жөнүндө кодекстин 123 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган жол кыймылынын эрежелеринде белгиленген балдарды ташуу боюнча талаптарды бузгандыгы үчүн айып салынды. Жогорудагы эреже бузуу 2 категорияга кирип 3000 сомду түзөт. Айдоочу жол эрежесинин бардык талаптарын билүүгө жана так аткарууга милдеттүү. Жол эрежесин бузууда жеке өзүнүн өмүрү эле эмес, жүргүнчүлөрүнүн өмүрүнө коркунуч алып келерин эстен чыгарбоосу керек дешет маалымат кызматынан. Буга чейин социалдык тармактарга ырчы унаасынын алдына жаш баланы отургузуп алып айдаган видеосу тараган. Булак супер чекит KG. УКМК кызматкерлери үчүн Ысык көлдө 4 кызматтык үй курулду. Инфраструктураны өркүндөтүү жана куруу боюнча жүргүзүлүп жаткан иш-чаралардын алкагында УКМК кызматкерлери үчүн тийиштүү шарттарды түзүү боюнча иштер улантылууда. Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин басма сөз кызматынан билдиришкендей, Ысык көл облусунун Жетөгүз районундагы Кызыл Суу айылында 4 баатирлүү кызматтык үйүнүн курулушу аяктап 2021 жылдын 3 ноябрында пайдаланууга берилди. Баатирлерди пайдаланууга берүү аземинде Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев, Кыргыз Республикасынын президентинин Ысык көл облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мирбек Кожоев, Жетөгүз райондук мамлекеттик администрациясынын башчысы Руслан Мейматкулов, мамлекеттик комитеттин кызматкерлери жана ветерандар катышты. Булак говори чекит ТВ. Пара берип жаткан жеринен Юг спецавтоматика ЖЧКсынын директору кармалды. Бул тууралуу УКМКнын басма сөз кызматы билдирди. Кыргыз Республикасынын УКМК тарабынан жазык кодексинин 320 беренесинин 2 бөлүгүндө каралган кылмыштын негизинде кылмыштардын жана жооруктардын бирдиктүү реестрине катталган сотко чейинки өндүрүштүн алкагында Жалал Абад облусундагы капиталдык курулуш дирекциясынын жооптуу кызматкерлери подрядчы уюм менен Сузак районунун Талабулак айылындагы Матиев атындагы номер 7 орто мектептин курулушунда курулуш монтаждоо иштеринин көлөмүнүн баасын жогорулатуу боюнча өз ара сүйлөшүп алышы мүмкүн болгон фактысы аныкталды. Аталган кылмыш иши боюнча аудитордук текшерүү дайындалып, алдын ала эсептөөлөр боюнча мамлекетке 4 912 888 сом зыян келтирилгени аныкталган.
Юг спецавтоматика ЖЧКсынын директору УКМКнын кызматкерине бааларды макулдашуу маселесинде оң жагына чечүү үчүн 2000 АКШ доллар өлчөмүндө пара сунуштап берип жаткан жеринен кармалды. 2021 жылдын 2 ноябрында Юг спецавтоматика ЖЧКсынын директору Кыргыз Республикасынын жазык кодексинин 328 беренесинин 2 бөлүмү боюнча кылмышка шектүүделип, Кыргыз Республикасынын жазык процесстик кодексинин 98 беренесине ылайык Жалал Абад ОИБнин убактылуу кармоочу жайына киргизилди. Азыркы учурда тиешелүү тергөө амалдары жүрүп жатат. Булак говорит Чекит ТВ. Өмүрбек Текебаев. Теке эркиндиктин символу, ал сакчы, ал кароолчу, ал коргоочу. Өмүрбек Текебаев өзүнүн Facebook баракчасында Теке жөнүндө маалымат берди. Ала бука аксыдагы жолугушуубуз аяктап, Каракөл, Токтогулду көздөй жол тарттык. Аксынын кире беришинде да, чыга беришинде да Текенин эстелиги бар экен. Сүрөткө түштүк. Акыркы жумада 1000 километрден ашык жол басып, Кыргызстанды кыдырып жүрөм. Бардык региондон Текенин эстеликтерин көрдүм. Бир да жандын, бир да адамдын мынча көп эстелиги жок. Теке Кыргызстандын официалдуу эмес символу болуп калган экен. Кыргыздар Текени баалагандыгы, сыйлагандыгы үчүн Союздун убагынан бери анын эстелигин коюп келе жатышат. Байыркы петроглифтерде, таштагы сүрөттөрдө текелер көп тартылган. Анткени Теке эркиндиктин символу. Ал сакчы, ал кароолчу, ал коргоочу, деди Текебаев. Кытай Орусия Түндүк Кореянын санкцияларын жеңилдетүүгө чакырды. Кытай жана Орусия буунун коопсуздук кеңешин Түндүк Кореяга каршы санкцияларды жеңилдетүүгө чакырышууда. Тиешелүү резолюциянын долбоорунда ал өлкө туш болгон экономикалык каатчылык, карапайым элдин кыйынчылыктары тууралуу айтылат. Документ деңиз азыктарына жана текстиль экспортуна, кайра иштетилген мунай продукциясынын импортуна киргизилген чектөөлөрдү, Түндүк Кореялык жарандардын чет өлкөлөргө иштөөсүнө салынган тыюуну алууга үндөйт. Долбоор Кытай менен Орусия 2019 жылы иштеп чыккан документтин кеңейтилген варианты. Ага батыш мамлекеттери каршы чыгышкан жана добуш берүүгө чейин жеткен эмес. Ысымдарын атабаган дипломаттар бул иретте ушундай болушу мүмкүн деп айтышат. Буга Пхеньян буунун санкцияларын бузганын себеп. АКШнын улуттар уюмундагы миссиясы президент Джо Байдендин администрациясы санкциялар режимин жактай турганын, санкциялардын бузулуп жатышына көбүрөөк көңүл буруу керек деп эсептерин билдирди. Булак Азаттык Чекит.орг. Москвада коюу тумандан улам 70 учак башка аэродромго конууга аргасыз болду. 2 ноябрда тумандан улам Москванын Внуково, Домодедово жана Шереметьево аэропортторунда 200дөн ашык каттам кармалып же токтотулган. Аба каттамынын федералдык агенттиги 30дан ашык учак запастагы аэродромдорго жөнөп кеткенин билдирген. Учактар Санкт-Петербург, Рига, Киев, Воронеж, Казань шаарларына багытталган. Учактардын көбүн Нижний Новгород аэропорту кабыл алгандыктан, аэропорттун учуу таласында ар түрдүү авиакомпаниялардын учактарын тыгыны пайда болду. Булак Евразия Today Чекит.ру.